баланыкы жаман. Баланыкы жаман. Туугандар, биз Египетте жүрө берип, көп нерседен артта калып кетип, биз Кыргызстанга келип, Алла бекер балабызды оорутпаптыр. Алланын ар бир нерседе хикматы, сыры бар. Кирип чыгып ошол жашоодон Алла Таала көрсөтүп атат. Карасак, балдарыбызчы ата-эненин эси жоктугунан улам балдарыбыз балача дагында бир эркелей албай калыптыр. Балдарыбыз, мен ушу аябай зээнимге келип атат, кабыргам кайшып. Бала сыяктуу эркелей албай калыптыр да. Кээ бир ата-эненин балдары уруша берип, тытыша берип, баягы балалык жок, эртеле эметип кеткенде, жетилип кеткен бала байкуш. Жүрөгүн алып койгон ал бала. Туугандар, ата-энелик жүк оор жүк болот. Кудайдан корколу баарыбыз. Балдарыбыз балача күлүп өтсүн. Балалык кезде күлүп жайнасын. Канчалык баланы, албетте, мындай бир дердеңдетип эмес, таанышмандуулук менен кошо сүйүүгө чулгап ороп чоңойтсок, ал бала гений болот. Оюн ачык айтат. А баласын сабап бурчка такап, чегинен ашчы ошондой катаал болгондор, эртең бир залым келип, эртең Кудай сактасын бир зордуктаган бирөө келсе, биринчи эле жаман сөзүндө бала ошого жан таслим болуп берет. Неге? Ата-энеси көндүрүп койгон ошого. Ата-энеси көндүрүп койгон, эртең залым келсе, ал жардам да сурай албай калат. Анткени анын психикасын биринчи кезекте ата-энеси бузуп койгон болот.